саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ушу башатта табият бейиш болуп жаралган экен, адам жаратуучу болуп жаралган экен. Ушу башатка кайтуу куюну жүргөн мезгилде кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан касиеттүү ошо жаңы доордун же ошо айтылып жүргөн алтын доордун кабарлары кыргыз элине ар тараптан түшүүдө. Ошондо биз ушу пендечиликке берилип кеткендиктен көп керемет касиеттерибизди биз жоготуп алган экенбиз. Же болбосо ошо пендечиликке берилгенде периштелерибиз учуп кеткен экен. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай учурдагы эл массасынын оор акыбалы, сырдуу кубулуштар, табигый кырсыктар, жыл мезгилинин өзгөрүшү, аты жөнү аныкталбаган оору сыркоолор, адамзаттын жырткыч мүнөзгө өтүшү, көз ачыктардын көбөйүшү, улуттар аралык үй бүлөлүк пикир келишпестиктер. Бунун баары эле ошо Теңирдин, Кудайдын буйругу менен өткөл, ылгоо мезгилдин ачык белгилери болуп саналат экен. Өткөл, ылгоо мезгил деген ошол бир доордон дагы бийик бир доорго өтүү мезгил экен. Ушундай кезде ошо кыргыз ааламдан келген өкүл деп айтылат бул кыргызчылыкта. Ошол ааламдан келген өкүлүбүздүн далили ошол ааламдык байланыштарыбыз, анан ааламдык дастандарыбыз болуп саналат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, чындап эле бул табигый илим түшкөндөн кийин табылма илимдер күн өткөн сайын күчүн жоюп атат. Бир да саясатчынын же техниканын же окумуштуунун же дин илимдеринин де жүргөн адамдардын акылы бүгүнкү күндөгү кыргын кырсыкты же уруш талашты же жашоону башкара дагы, жетектей дагы, токтото дагы албай жатат. Мисалы эми бир атанын 10 уулу болсо дагы 10 баласынын 10 бөлөк өзгөчөлүгү бар. 10 бөлөк өзүнчө бир таланты бар. Ансыңарындай мына Япон эли техниканын түрүн ойлоп таап атат. Бирок техниканын жетишкендиги эч кандай бир өзгөртүүгө алып келген жок. Ошондой мезгилде ошо кыргыз элинин жан дүйнөсү ошо ааламга жарактуу болгондуктан ошо түшкөн кабарлардан айта кетели деп атабыз. Эми ар бир доордун өзүнүн бир улуу илими болот экен. Учур чагы болот экен. Ошого карап бир талкуу кылсакпы деп атабыз. Көрөрманыбыз бар экен. Кабыл алсак, угуп атабыз сизди. Арслан агай, саламатсызбы? Саламат. Иштериңиз жакшы агай. Сизге бир суроо берейин эле сизге. Сиздин үлгү туткан, мындайча айтканга ошол адамга карап мындай түздөнгөн адам ким деп эсептейсиз? Мындай бул жашоодо кээбиркилер бир саясатчыны үлгү тутат, кээбиркилер бир кандай бир ишмерди үлгү тутат. Сиз кимди үлгү тутасыз? Жаш кезде кимди үлгү тутса элеңиз? Рахмат. Рахмат. Мен ошо суроолорго бир аз да барып, анан жооп кылсам, мүмкүн болсо. Көп жылдык адамдын, эволюциянын, эмгектин, тажрыйбанын негизинде адамдын ушу бош жаткан кара куш мээси ишке түшүптүр да. Ошондо мисалы 1-класста бир эволюция менен, анан 2-класс, 3-чү анан бир өспүрүм курак, анан ошо жана переходный возраст дегенде бир өткөл мезгил, анан ошол бир сүйүүгө же турмушка берилүү мезгил, бир астыга карап талпынуу, анан бир чоң эне чоң аталуу болуп бир эволюция болот го. Анысы кандай ошо адам жаралганда тилоосу жок жаралган экен. Ошо турмуштун муктаждыгынан сүйлөө мүмкүнчүлүгү пайда болуптур. Ошентип колодор, суудор, таштор, техника доорун басып келип азыр ошо теңдик деген доорго жеткен экен. Ошо кезде мына айтып калат го, окумуштуулардын, ойлоп тапкычтардын 6% мээси иштейт деп. 6% 100% мээси болсо. Эми ошондо бул жерде айтылат, ошо кара куш мээ толук ишке түшөт. Же болбосо ошо адам кабыл алып бүттү, эми бөлүп чыгаруу дооруна келди дейт. Мисалы муну кандай түшүнсөк болот? Мына азыр медицина алы жетпеген
аты жаман оорулар пайда болуп атат. Ошол аны айтат онкологическийден ошону кайрып атыптыр, баягы жаратты, же ооруну, же дартты, же жараны. Ансыгандай ошол энергия келген экен дагы, ошо энергияны адам туура эмес пайдалангандыктан, ошо энергия адамдын өзүн күйгүзүп коюп атыптыр. Ошол энергияны биз кантип пайдаланабыз? Ушу жаңы доордо деп ушул жөнүндө сөз болмокчу. Ошондо дене дос 21-кылымда өз ордун толук өзгөртөт. Дене дос толугу менен энергия өткөргүч проводко айланат. Ошондо дене досубуз 4кө бөлүнөт экен: жаныбыз, каныбыз, тан, бул сөөк, таш, анан эт жүрөгүбүз болуп. Ошондо эт жүрөк, мээ, сезим, туюу, могу клеткалар. Ушулар бир нерсени сезет экен. Мисалы, өткөндө да биз кеп кылып өттүк. Мына алдын ала айтымчылык кылган Нострадамус или Ванга дейбизби? Мисалы, Ванганын жомоктошуп көзү жумулуп калгандан кийин ал бир кылым астык айтып атат. Себеби көзү жумулгандан кийин ал ач көз эмес, ичи тар эмес, жылтыр-жылтырга кызыкпайт дегендей, менсинбейт. Демек башка клеткасы иштеп кеткен. Бизде деле ошол нерсе бар экен, бирок ошол энергия, касиеттин баарын биз ушу эки көз аркылуу чыгарып алган экенбиз. Ичи тарлык, менсинүү, жылтыр-жылтырга кызыгуу, баягы ичи тарлык, пендеден сый күтүү, сулуулукка маани берүү деген менен. Демек азыркы жаңы доордо ушу эки көздү биз өчүрүшүбүз керек экен. Жок, мындайча айтканда, болуптур деп жакшынын деле жаман жагын көрүшүп коюшубуз керек экен. Же болбосо жамандын да жакшы жагын көрүп коюшубуз керек. Ошентип азыркы жаңы доордо иньян философиясы жоюлат дейт. Же болбосо жаман жакшы философия жоюлат деп. Мисалы, мына мындай мисал келтирели. Балабыз же жакыныбыз милицияга камалып калды. Бул жаман го. Бирок бир кыры ал ошол жерге камалып, экинчи андай ишке барбаш керек экенин. Ошол жерде түрмө бир ал үчүн эмес, бир дегиле жолдон чыккан адамдар үчүн буйрулган экенин билип, бир мындай тартылуу болот. Көрдүңүзбү? Жамандын жакшы жагын көрүш керек. Же болбосо ооруйт. Ары эле бери келет. Ошондо анан ден соолуктун баркын көрөт. Же болбосо өлүм башына келет адамдын. Жакын өлөт, жакшы көргөн өлөт деген. Анан ошол кезде анан мурун бир атам өлдү деп бир кайгырып жүргөн адамдардын кайгысын түшүнө билет экен. Ошо жамандыктын жакшы жагын көрүш керек болуп атат. Анан жакшылыктын дагы кайра башка кырын көрүш керек болот. Мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Бийлик ээлеринде бүгүн не болуп атат? Ооба бийликке барса жакшы. Ооба койкоңдоду, сый күттү, кадыр барып күттү, пул жазайым деди. Бирок акырында жаман ат алып калып атпайбы? Эртең кантип элди аралайт ошол жаман атысы менен? Же болбосо элдин ырыскысын жеп алып кандай күн болот? Ошо жакшынын дагы жаман жагын көрүп, ошондо кыргызчылык бул жаман менен жакшыны, же болбосо ак менен караны бир казанга кайнатат дейт. Ошондо мына биз айтып атабыз, адам жаңы доордо өлбөс болуп калат деп. Өлбөс, өлүм эмнеден пайда болуп атат? Өлүм ошол жаман ойдон пайда болуп атат. Жаман сөздөн пайда болуп атат, көрө албастыктан пайда болуп атат, ичи тарлыктан пайда болуп атат. Ошентип жаңы доордо Кудай буйруса 500 жыл, 2000 жылга чейин адам жашап калат дейт. Мисалы, мына колубуз эле монтуп бияк көгөрүп чыгат. Кан барбайт, карыйт дегендей. Ансыгандай биз бир эле жаман сөз укканда бир же жамандыкта канча минтип клеткабызды өлтүрүп коебуз, титиреп, калтырап, же жолдо барат бир кырсыкта. Биз ошону бошотконго жарабай атпайбызбы? Мисалы, бөлүп чыгарганга жарабай атпайбызбы? Мына ошентип отуруп, ооба, бейиш дүйнөдө эле, тозок дүйнөдө эле ушул мөөле көзгө көрүнгөн жашоодо. Биз тополоңду эле тойго айлантып жашабай, тетирисинче тойду тополоңго айлантып алып атпайбызбы? Өз тагдырыбызды өзүбүз эле байлап атпайбызбы? Ошентип бул жерде айтылат, адам өз тагдырын өзү түзүүчү, өзү жоопкер. Демек, сен өзүң ишенип, сен өзүң ишенсең гана сага жакшы адамдар, анан Кудай жардам берет. Сен өзүң ишенбесең, сага эч ким жардам бере албастыгын эстен чыгарбаш керек. Табыгы илим түшкөндөн кийин же жаңы доор келгенден кийин адамдын тагдыры өз колуна тапшырылды. Демек, өз тагдырыбызды өзүбүз түзүшүбүз керек. Мисалы, мына бул жерде сүрөттөмө болуп берилет.
китеби бар. Ошондо дух бул алтын доорду куруучу күч. Мисалы, көңүлдүү жүрсөң көп иш битет, көңүлүң жок болсо көрүнүп турган иш битпейт дейт. Ошон үчүн дух көтөрүлүш керек. Дух качан көтөрүлөт? Дух адам улуу экенин, жер жашоосунда адамдан улуу, ыйык, касиеттүү, эмгекчил, эсеп кысапты туура чыгарган эч бир күч жок. Адам өзү ыйык, адам өзү улуу. Ошондо адам өзүнүн улуулугун сезгенде, анан могу чыныгы жашоо келет, жалган жашоо бүтүп атат, жана пендечилик жашоо бүтүп, азыр чыныгы жашоо келип атат. Адам өзүнүн укугун билчү, керек болсо адам ааламды башкара алат дейт. Бул жерде айтылат, улуу кыргыз көк жерде туруп көктөгү жылдызды тескей алат деп айтылат. Чындап эле бул ошол. Мисалы, аалам жерде эле адамга карап айланат да. Мисалы, эл бузулса, эл менен жер киндиктеш дегендей табияттын кырсыгы болот. Же болбосо чөп чыкпайт, же жамгыр жаабайт. Мына ошондой бир оорчулук күндөр болот. Же болбосо анан жердеги нерсе ааламга чагылат, аалам жердин көчүрмөсү анан адамзатка оор келет. Демек, ошол адам өзүн түздөш керек. Адамдан башталат баардык нерсе. Мисалы, мына табият Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети. Караңызчы, кандай керемет. Кудайды көрө албай атабыз, эми караңгыда турган үчүн, баягы көзгө көрүнбөгөн үчүн. Же болбосо аалам күчтөрүн жогорку күчтү көрө албайбыз, бирок табияттан карасаңыз, мына табият Кудай тараптан жер адамына кызмат кылуу үчүн буйрулган. Мына могу үй курулушун, деги эле могу жашообуздун баарын эле ошо табияттан алып атабыз. Кирпичти деле, арматураны деле, темирди деле, гипсокартонду деле, болгон жашообузду деле. Ошентип ар нерсенин оорду бар экен да, ошон үчүн адам бүгүнкү күнгө чейин аң сезими пастап, ылдыйлап кетип анан өзүн тааныбай калган экен. Ошондо адам улуулугун сезгенде, анан жашоонун чындыгын көргөндө, анан жаңы цивилизациянын закону түштү да, ошону окуп аткарганда дух түптөлөт. Дух көтөрүлгөн сайын жашоо оңой жана түбөлүктүү болот. Дух түрдүү маалыматка, эки дүйнө эрежесине, сырларга бай болгон кезде дух көтөрүлөт экен. Ошону биз эң биринчи ушу өлбөстүккө өтүш үчүн, же болбосо мындай түшүнүгүң канчалык бийик десе, оорудан, турмуш туткунунан, кырсыктан кутуласың дейт. Мисалы, балдар, кичинекей балдар түйшүк тартса айтасың го, жаныңды кыйнабай жата берсең болот, мустакта менин жанымда жүрбөй деп калабыз го. Ансыгандай ошол, же болбосо кенедей балдардын жасап аткан иши же талашып аткан оюну, талашы бизге пас го. Ансыгандай ушу жан дүйнөбүз өтө жардаланып кеткен. Жан дүйнөбүз өтө пастап кеткен. Минтип айтып коет го, мисалы, жандандыруу деп коет го, реанимацияны. Реанимацияга окшоп калганбыз да, биз барып бирөөбүз дин менен араң карманып жашап калганбыз. Бирөөбүз бир ага тууганыбыз менен араң кармап жашанып калганбыз. Бирөөбүз бир бийликте, бирөөбүз бир байлыгыбыз менен бир араң гана карманып жашап калганбыз. Мисалы, кыргыз оорчу эмес деп айтылат го, ысык анан суук деген эле оор болгон деп ата бабаларыбыздан угуп калдык. Ошондо биздин дээрибиз иштебегендиктен анан ден соолугубуз бузулуп баштаган да. Же болбосо кыргыз качан бирөөгө жамандык каалачу эле. Ошол жамандык каалагандан анан адам ооруп атпайбы? Мисалы, көрө албос болсоң, ичтар болсоң, таң аткыча бирөөнүн жетишкендигин көрүп, сарсана болуп атсаң, анан ошондо карып атпайсыңбы? Ошол сиздин кырс мүнөзүңүз сыртка чагылышып, анан кыш пайда болуп атпайбы? Ошондуктан ар бир адамдын көкүрөгүндө жаз болуш керек. Өзүмчүлдүк кетиш керек, эски нерселер кетиш керек. Урматтуу улуу журтум, баягы Кудайдын буйругу жок, куурайдын башы кыймылдабайт же куурайдын башы сынбайт демекчи, бул ааламдагы илим дагы бекеринен түшпөгөндүр. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менин суроом, шариатта мазарларга барып сыйынганга болбойт дешет. Сиз мазарларга барып сыйынасызбы? Эми бул жерде шариат жөнүндө сөз болуп аткан жок, бирок жооп бериш керек. Эми улуу адам баарына бирдей караш керек. Мазарлардын жаралуу максаты бул өтө чоң. Мисалы, бул жерде айтылып атат, мазарга барып шариатта айтылбаш керек дейт. Анда каба ташка барып эмнеге сыйынып атабыз? Мындай эле бир карап көрөлү. Барып алып ошол жерде кыргызда шаманчылык болбойт дейбиз. А жерге барып таш алып анан шайтан куулап атпайбыз, шаманчылык кылып, көрүнбөгөн эле бир шайтанды куулап атабыз. Ошон үчүн бөлгөнгө болбойт бул жерде. Бир түшүнүк бир эле болуш керек. Мазар ээлеринин жаралуу максаты эмне? Мисалы, кыргызда айтылат, кыргыз 3 нерседен жаралат деп айтылат. Биринчи, батадан. Бата
ушу касиеттүү бир атабы, касиеттүү адамбы чын ниеттен ыраазычылык менен бата берсе толук кабыл болот. Караңыз, мына. Экинчи айтылат, назардан жаралат дейт. Бир жакшы адам назар салып койсо, ичи жылып койсо, мисалы ушу келин бакышым, ушу үй бүлө абдан жакшы экен. Эки уулу бар экен да бир ушу кызды болуп алсынчы деп бир кичине назар салса, ошондон жаралат дейт. Же болбосо да жана дастарконду неге жаят, эмнеге элден бата сурайт, неге түлөө өткөрөт. Ошондон адам сөзү болбосо да назар салат, тамагын ичип атат, ошого атайын келди түлөөгө, ошондон жаралат дейт. Анан болбосо бул илгертен кеп бар, мазардан жаралат деп. Биз эми көп угуп калдык, мына манас атабызды биз бир убакта жокко чыгарып жүрүп бул улуу динде. Анан кийин бары манасыбыз деп калдык. Ошо манас атаанда деле айтылат го. Манас атаны ошол жолборс үнү доолдап манаска мазарга барганда, анан ошондо элдин тилеги менен же болбосо өздөрүнүн ошол мындай назары тилеги менен сурап алган деп. Мазар ээлери жаратылышынан башынан эле адамзатты акыретке үндөп, үлгү көрсөтүү үчүн жаралган. Мазарлар 6 катар дүйнөнү аныктап, сезим өстүрөт. Ыйман жолуна тарбиялайт, а жерде башка эчтеке жок. Эми ошол жерге барып Кураныңызды окуңуз, ошол жерге барып намазыңызды окуңуз, ошол жерге барып 7 токош наныңызды чыгарыңыз, ошол жерге барып каныңызды чыгарыңыз. Анан эми ошондо сиз мазар ээлери карабайсызбы? Адамзат акыретке үндөп атпайбы? Бир талаада жүргөндөн көрө ошол жерге барып акыретке өзүңүздү үндөп атасыз. Үлгү көрсөтүү үчүн жаралган. Мазарлар 6 катар дүйнөнү аныктап, сезим өстүрөт, ыйман жолуна тарбиялайт. Каба ташка барганда деле жанагы 4-5 чогулуп туруп анан кой союп атпайбы? Ошон үчүн мындай бөлгөнгө болбойт. Анан жана да бир көрөрманыбыз суроо кылып кетти, сиз кимди үлгү тутасыз деп. Мен бала кезде апам менден бир 15 жаш аркы кошуна баланы мактачу, Базарбек деген байкени. Базарбек армиядан келип, мына атасы жалпак үйдө турду эле, шифрлы там салып берди, 5 комнат деп. Базарбек машина алды, карачы, атасын курортко алып барып келди деп. Анан мен ошо Базарбек байкедей болоюн деп, аябай талпынып, ынанып, самап жүрүп, анан кийин Базарбек байке мага прораб болуш деп калган. Демек, адам бир нерсеге сел коюш керек деп ойлойм. Анан азыр мен үлгү тутар деле адамым жок. Себеби баары эле бир пендечиликке берилип кетти. Дүйнө пир тутуп аткан Путинди да мен пир тутпайм да. Себеби Путин деле эскичиликчи иштеп атат. Жаңы доордун мыйзамын билбей атат. Жаңы доордун талабын билбей атат. Ал деле изденип жүрөт. Ал жана Папа Римге жолукту, Татарстанга барып, мечиттеги имамына жолукту, может жана аппарат деп коет, алардын да бир институту бар дейт, бир көзү ачыктар, бир шамандар. Бирок ал кишини да мен пир тутпайм. Себеби ал жаңы доордун талабын билбей атат. Мен жаңы доордун талабын билген катары мен ойлойм, бирөөлөр мени пир тутушу мүмкүн деп. Ошентип, урматтуу улуу журтум, адамзаттын идеясы тууралуу сүрөттөмө. Адамзаттын идеясы эскиргенде же кайталанганда, эволюциянын тибинде жүргөндө ооруп, катуу ооруп, ар тараптан кырсыга чейин банкрот болот. Эски идеялар адамды оорутуп коет экен. А көп кырлуу жашоосу токтойт экен ошо эски идея менен жүргөндө. Тарых туткунуна түшөт, проблема көбөйөт. Жаңы жана менчик эмес дүйнөлүк идеяларга мындай көкүрөгүбүз байыганда жаңы ойлор келет. Идея билинбегени менен чоң таасири бар коркунуч же күн. Көп кырлуу идеяларды ойлонуу, бул ойлонуу менен адам мындай сыйгыр керемет касиетке ээ болот экен. Идеялар, жаңы идеялар утуш берет экен, шарт түзөт экен. А пендечилик идеялар болсо адамды сезилбегени менен бир коркунучка алып келет экен. Адамзат жетилгенде жаңы идеялар менен гана өмүр өткөрөт. Эски идеялар кысып оорутат. Жаңы идеялар бул элдик идеялар, дүйнөлүк идеялар, жомоктоштурулган идеялар, көзгө көрүнбөгөн жашоолор туулар идеялар, ааламдык идеялар. Ошондо мына кыргыз жомоктоштуруп жашаганда, мына азыр дүйнө дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет деп атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыз, бул эми ааламдан ушунча нерсе берилгенден кийин дүйнөдө ушул нерсе аткарылып атат. Кайыптан жол таап берет деген бул эмне? Мына
медицина оорду эмне болот экен азыр? Медицина оорду, медицина эч кандай да таасир бербей калат экен. Медицина оорду алтын доорго чейин кызмат көрсөткөн. Көктөн ааламды, табиятты, адамзатты таанытуучу табыгы илим түшкөндөн кийин медицина пенде кудучаны айыктырууга таасири тийбейт. Медицина себеби мурун өзүн өзү дарылоо Кудайга карама каршы багытпы деп жазылат. Өзүн өзү дарылоо бул алсыз аң сезимдин белгиси жана алтын доорго чейинки адамзаттын иши. Себеби сезим мыйзамына чейин адамзат жанга баш ийбегендиктен айыгып таасир берген. Азыр жан дүйнө кереметине ээ болгондуктан пенденин пешене тери жараксыз дейт. Демек жаныбыз азыр телобузга өтүп баштаптыр. Мурун эки бөлөк экен. Жан өзүнчө, тан өзүнчө дегендей. Эми азыр нурданып баштаптыр. Ошон үчүн мына азыр кээ бир адам нурданган ушул, же болбосо энергия менен тамактанып аткан ушул. Кээ бир адам мисалы биз мурун укчубуз, бир койдун этин жеген киши бар экен, бир тайдын этин жеген киши бар экен, же бир козунун дейбизби? Азыр болсо бир жилик этти жеген адам жок. Же болбосо бир сары май азыр дасторкондо түгөбөй калды. Демек энергия менен адам тамактанып атат да. Анан ошол кезде медицина дагы таасир бербей калат экен. Ошондо мына азыр аты жок, аты жөнү такталбаган оорулар пайда болот дейт. Аны үчүн эмне кылыш керек дегенде, кең түшүнүк менен гана дарыланса болот. Же болбосо доор мыйзамы гана дабаа болот. Мындайча айтканда, жанагы эле айтып өттүк, ушу жаман ойдон адам ооруп атат. Жаман сөздөн пайда ооруп атат. Көрө албастыктан ооруп атат. Демек, ошону биз чыгарышыбыз керек экен да сыртка. Мисалы, көз оору пайда болбош үчүн биз көз көргөн жаман ишти же жаман адамды өчүрүп, кайра ошол жерден сөз менен жаратып коюшубуз керек экен. Мисалы, болмуш, же көчөдө турган кыз, же түрмөдө отурган бала. Булар өтө касиеттүү, энергиялуу. Ошон үчүн энергиясын кармай албай, арак ичип атат. Энергиясын кармана албай, ар нерсеге барып коюп атат. Ошол адамды биз ал жөн адамга караганда башкачараак адам, энергиялуу адам. Ошону биз жаратып коюшубуз керек экен. Ошондо көз оору болбойт экен. Боор эмнеге ооруйт дейт. Боор бизде айтат го, боору тартып атат деп коет. Же болбосо бооруңду ырайын деп коет. Же болбосо өтү кара деп коет. Ошо өт деле жаңы доордо бул мындай иштерди программалаштырыш керек экен да, анан мындай химия жүргүзүп сыйкырлаш керек экен. Мисалы, мына биз кыш болбойт десек, көп мындай адам күлкү катары кабыл алды. Бирөөлөр эмдигиче ойлонуп жүрөт, бирөөлөр бир күнгө чейин мазактап жүрөт. Табиятты жомоктоштуруп бейишке айлантса болот экен. Табият тозокто калган экен. Табияттын ээси бул кыргыз улут экен. Демек, бул кыргыз улут эмес, кыргыз бул журт деген ошол из, же болбосо журт, же болбосо ошол табияттын ээси. Демек, мына көздү жумуп, мен бейиш булбулумун деп сайрап, анан табият бейишке айланат. Же болбосо көздү жумуп, гүлзар болуп жайнасаң, табият бейишке айланат деп жазылат. Бул жерде көз алдыдан элестетүү бул программалаштыруу. Демек, жаратуучулук. Мына азыр караңыздар. Кыштын чилдеси жоюлат дагы, жайдын аптабы жоюлат. Муну кыргыз жарата алат. Же болбосо илгери жамгыр жаадырган деген бир жаачылар болгон экен. Демек, табият бейишке айланыш керек, адам жаратуучулукка айланыш керек. Мына ошол кезде ошо өттүн оролу ошондой болот экен. Боор болсо, мына улуу закондорду, көктөн буйрулган закондорду пендечиликке киргизип ойлонуп отурсаң, боор оорубайт экен, тирүү, жандуу иштейт экен. Эки бөйрөктүн дагы экинчи кызматы бар экен. Баягы канды эле тазалайт деген, же болбосо баягы саараны чыгарат, же саараны тазалайт дегенде эмес. Мында могу жашоого биз мээрим төгүп турсак, бөйрөк тирүү иштейт экен, жандуу иштейт экен. Ашказан оорусу болсо, аалам жердеги жаман көрүнүштүн баарын сиңирип алып, же болбосо пенделерди сиңирип алып, анан оюң менен жакшы кылып энергия төгүп периште кылып койсоң, ашказан оору болбойт экен. Мына табият, же болбосо табарсык, бул табиятка жакын го, адам отурганда жерге жакындайт. Табарсык оорунун баары эле ошол табиятка байланыштуу болот экен. Табиятка мээрим төгүп жанагындай жаратуучулукка өткөн кезде анан ошол табарсык оору жоюлат. Ошентип отуруп
адамдын телосы экинчи кызматына өттү. Эгер муну аткарбаса, эскиче эле закон менен жашаса, кызыл кандуулук менен жашаса, ошол кызыл кандуулук адамдын өзүн күйгүзүп коет. Ар инсан жоопкерчилигин мойнуна алыш керек. Анан ошол кезде анан психологияда да өзгөрөт. Психология, мисалы, көзүң менен көрүп, анан мээң менен анан психология көрүп анан тамак жегиң келип атпайбы? Же болбосо ажаатканага барсаң деле мээңе команда кетмейинче, мисалы, саара ушата албайсың. Анысы кандай ушу психологиядагы ушу улуу законго карай буруу керек экен. Себеби ушул доордо аябай зор толкундар келет экен. Анан чоң аң сезимге ээ болуш керек экен биздин психологиябыз. Мисалы, адам улуу жерде, адамдан ыйык эч нерсе жок. Керек болсо ошо жана мазар ээлери деле мазардын ээси адамга келип кызмат кылып берет экен. Мына ошондой убакта адамдын психологиясы бир өйдөрөөк болуш керек. Анан адамдын улуу, биз ылдый түшүп кеткенбиз, эми улуу кайра ордубузга отуруш үчүн саат сайын, кадам сайын ударлар болуп тийип турат экен. Оорудан, жакын көргөн адамдан, же бир ден соолуктан, же бала чакадан адамдын улуулугун бушуктоо үчүн ошондо бийик маданият менен анан алтын долбоору ушундай деп сактанса гана анан адам улуулукка өтөт экен. Болбосо кыйныгып, урушуп, же талашып, же аны менен соттошуп, же өзүн түшүрүп коюп анан кыргын кырсыкка калып табияттан ордубуз жойулат экен. Урматтуу улуу журтум, баягы Алтай айтса дагы ааламдан түшкөн манас эпосы чексиз дегенде, бу дагы Алтай талкуу кылса дагы суроо чыга берет. Ушул илим боюнча же жаңы доордун мыйзамы, же келечектин мыйзамы боюнча кызыккан адамдар болсо байланыш телефонумду калтырып коеюн. Талкуу кеңешке келсеңер болот, талкууласак болот, китеп алып кетсеңиздер болот. Анан эми бирөөнүн сөзүнөн, бирөөнүн ишинен, бирөөнүн түшүнөн, бирөөнүн мүнөзүнөн сабак алып жаша дегендей, биздин сөздөр да бирөөлөргө таасир берсе, мен ыраазымын. Бирөөлөрдүн көкүрөгүнө кичине оорутуп койгон болсо, мүмкүн менин түшүндүрүү деңгээлим жете электир, же сиздин өспүрүм убагыңыздан, эми улуу болгон менен адамдын деле өспүрүм убагы болот дейт. Анан деңгээлиңиздедир. Менин байланыш телефонум 550 788 188 788 188 550 коду менен. Анан биз колубуздан келген кеңеш бергенге, талкуу сабак кылганга, сиздерден сабак алганга мен даярмын. Эмки берүүгө чейин сак саламатта туруңуздар, жан дүйнөңүздөрдө ачылыш, өзгөрүү, козголуу болсун. Адамдык пендечилик маданияттан чыгып, ааламдык маданиятка жетиңиздер.